Ассаламу алейкум, туғандар. Торговый центрден чыгып атабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп ночты башталдык. Ночко чыгабыз иншалла. Бүгүн аптанын 5-күнү жума 23 февраль. Буюрса жумушту баштайлы деген ой максатта чыгып атабыз. Жумуш дегенде кандай обычный тарифтерди өчүрүп койдук дагы жөн эле курьер жана экспресс деген тарифтерди жандырдык. Баштап отурабыз. Мынакей линияга чыгабыз. Саатыбыз 21:21, 9-дан 21 өтүп атат. Так. Кече күнү негизи иштеп көргөм. Анан кичине мындай чарчап калып турмун. Бүгүн эзип койгон экен да. Ошого бүгүн дагы бир нормальный поправка кылып денени көндүрүп алайын деп атам. Анан ошол не дейбиз? Аким Кежи YouTube каналына кош келиптирсиңер. Аты жөнүм Гүлжигит Пириев болот. Москва шаарында Яндекс таксиде иштейм. Арендованный машина менен доставканы уруп көрөбүз. Каналга катталып элек болсоң катталып, видеого аванс менен лайктардан басып койгула тургандар. Биз баштадык иншалла. Жанымда бир адам бар, как оператор катары алып алдым. Жана ушундай эле жанында жүрүп, Москваны көрүп, жолдоруну, жол белгилерини, жумуш тууралуу негизи эле в целом ушу Москванын эмесине адаптация боло берсин деген ой максатта алып алдым. И силерге дагы лайфхак, эгерде силердин жакыныңар, досуңар, агаңар, экөөңөр кимиңер таксиге чыгам деп аткан желаниясы болуп аткан болсо, бир күн, 2 күн курьер менен экспрессти жандырып коюп, ошол тарифтерде жумуш кылып көргүлө. Ошондо ал киши да силердин жаныңарда жүрүп, кичине мындай шаар көрөт, жумушту көрөт, таксометр жөнүндө кичине маалыматы болот, ар жак бери жак болот дагы, анан өзү машина арендага алып уже жумушту баштаганда смело баштап кете берет. Эч кандай сомнениясы жок, эч кандай коркунучу жок элечи. Вот. Именно ушул лайфхакты колдонсоңор болот экен да. Москва шаарында эсеничтүү таксопарк бул атаманды сунуштап кетейин. Парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңыздар 24/7 моментально, эч кандай чектөөсү жок, эч кандай комиссиясы жок, чечип алсаңыздар болот. Таксиге тиешелүү полный пакет документтер жасалат. Там кисарт ал нерселерди да подключение кылып беришет. Анан Россиянын бардык аймактарына кошулуп иштесеңиздер болот. Ситимобиль менен Яндекске улап беришет. Экономдон Майбахка чейин улай, грузовой, экспресс ал тарифтер деле бар. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндө телефон номерлерге чалып, Гүлжигиттен Аким Кежи YouTube каналынан деген сөздү унутпаңыздар. Жана парктан кирен маалымат алып, шарттары жагып, макул келип аткан болсо, кошулуп жумушту кылып жүрөңүздөр, барыңыздарга ийгилик. Моун карагылачы. Займет около 18 минут. Курьер 2 дейт. Аз көрөбүз. Бирок курьерде момдой болуп сообщениялар менен келип калат экен. Комментарий менен, эмелер менен. Ленинградский шосседен берип атат. Корпоративный заказ, гарантированно безналичная посылкадан берүү эле экен. Менде термо эме жок. Сумка, төрбүчөк сумка жок. Термоемкость деп коет экен. Ошол жок себеп дегенде анча-мынча ресторандардан, чайханалардан, кафелерден жанагы тамак, ысык тамактар чыгып калса, бул жерде комментарийде ушинтип чыгат экен. Нужен термоемкость депчи, чтобы тамакты клиентке чейин мындай ошо ысыгын ысык бойдон сактап алып барып бергенгечи. Деле носу бар экен, ошо доорулорго келгенде машинаңды койгонго же парковка орун жок да. Вот азыр мурунку 2-подъезд, 10-кабат. Там квартирасынын номерине чейин эметип коюп туруп, эмне болот, эмне берип жиберет билбейм. Пакеттин ичинде бир нерсе бар экен, мындай, не знаю, тортпу же эмне контейнерде экен. Өтө аккуратно алып бар, пол солго коюп койбо, бир нерсе койбо, шатайт этпе, короче, өтө аккуратно алып бар дейт. И бара турган жерибизди карасаңар, ох энең. 1 сааттай жүрөткөнбүз почти. Короче, жакындап келе атабыз. Өтө алыс экен. Жетпей эле койду, менен убакыт өтпөгөн сүйлөчү. Аз бул жерден эми заказ бербей, вряд ли. Экономду жандырып, по деламды кылып, Москваны көздөй кирип кетейин десем, адам бар жанымда. Адам менен клиент ала алганга бир аз стрёмно, неудобно болуп калат.
Заказ завершать еттик, клиентке посылкасын бердик, акчасын көрүп олтурасыңар. Заказ 855 рубль, повышенный спрос коэффициентмен 424 рубль кош берген экен, требование 60 рубль, от двери до двери деген сыяктуучу. И вот 1339 рубль болду. Мураны уже сразу биз картасы менен төлөндү. Так, сразу эме кылабыз, то что жана вычитывать этебиз, примерно 30% вычитывать этебиз, 339 рубль вычитывать этебиз, 1000 рубль үчүн төкө калат. Сетигинде Яндекстин комиссиясы бар, жана таксопарктын комиссиясы бар. Ошолорду эске алганда, вот ушунча акча бизге чын төкө калат деп ойлоно бергиле да. Вот эми дальше пока линиядабыз. Заказ бербейби, жогоруда айткандай эле көрөбүз. Таң калыштуу туугандар. Ушул жерден заказ бербейт го деп Москваны көздөй акырын кетип аттым, примерно бир 5-6 мүнөт жүргөндөн кийин по делам же домой жандырып алып үй жакты көздөй кетейинби деп домой күйгүздүм эле, Химкини көздөйчү. Ошол эмеден примерно Жуковский тараптап кое берейинчи. Вот. Анан долгий поездка деп посылка заказ берди. Представляете? 13 минут алып подачасымен аз барып ушу посылканы алабыз. Каяка барат экен? Долгий поездка, значит, примерно ошо менин тарапка да заказ берет экен, значит. Же мне так повезло, не знаю. Аз көрөлүчү кана. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага, посылочка, да, передать. Так, посылка получена. О, контейнерде билбейм эмне бар, ошол паштыкты берди. Озун байланган. И бара турган жерибиз тоже 1 саат 49 мүнөт убакыт бериптир. Прям эмеде Химки жакта, прям үйгө бир аз канча калган убакытта эле көрдүңөр. Жанагы эмеге да, примерно грубо айтайын, жанагы Речной вокзал, Беломорский, ошол тараптарга барат экенбиз. Вроде посылканы алдык. Мужик алып чыгып берди. Эми Кудай сактасын, жакшы эле ниет кылып атабыз, эч кандай запрещенный бир нерселер жок эле болуш керек. 2044 рубль болду туугандар, карагыла. 848 рубль повышенный спрос менен неше кылып карта менен төлөндү. Так, нормально. Оцените получателя дейт. Көтең жакшы эле экен, нормально. Акыры үй жака келип, жана көпчүлүк видеонун астында анча-мынча комментарий жазып калчу эле. Биротоло туалетке барганыңды да айтпайсыңбы депчи. Вот ошол сыяктуу болуп чайханага кирип жеңилден бошонуп, азыр чыктым, чыгып эле линияга дароо чыксам, заказ түштү. Вкус Real деген дүкөндөн бир пакет там товарбы, продуктабы, не знаю, азык-түлүкпү, ошондой түштү. Ошо баратам азыр, ошону аткарам. Мындай круговойдо туруп алыштыр го. Тиги эле атат пешком, бирөөдө тоскон экен, анан ал жерде бул турат, ДТП болгон окшойт да, могу же эмне. Билбейм. Короче, бир пакет. Ичинде билбейм, правильный питаниябы же эмне бар. Ну, ошол, короче, смотрите. Фоксбол жайланайын. Мынаке посылка получена деген базасыңар. Андан кийин уже силерге маршрут чыгат. Маршрут ооба. Алып, ана подъездный чейин акырын келе бересиң да. Ол набережный проезд деп, Шереметьевага жакыныраак ондай квартал бар. Мен ошол жака негизи пассажир менен деле келчүмүн да постоянночу. Вот, келип калдык буюрса. Муну деле карасыңар, мынаке комментарийде оставить удоверие деп турат, Четвертый. Алдына койдук дагы өзүбүзгө сүрөткө тартып алдык. 394 рубль болду. Завершаем, оцениваем. Все. И дальше заказдарды бербей күтөбүз. Акырын мени казды Москваны көздөй кире берейинчи, а. Атыш заказдан бирөөнү алып келдим, 5 мүнөттүн ичинде 157 рубль болду. Анан башыма жетти, то что бул доставкага таксинин машинасы эмес, мындай Матиз менен эле иштеш керек экен деп койдум да. Саат 6 болуп калды, кой эме кылып үйгө карайын дагы баягы бир адам бар деп эдим, оператор сыяктуучу, практикант. Ошону үйгө таштап, саат 6:30, 7:00 уже жанагы эртең мененки синий ложалар жанат, ошолорго илинип калайын да 1-2 заказ кылып, жок дегенде эконом боюнчачы адамдар эле нормально иштеп коеюн десем, эме аты эмне эле?
суббота, бүгін уже суббота болуп калды. Андай синий лужа да жок. Айла жок, кайра кой дедим дагы. Бул жакта деп улантты. Азыр эми могу Путилковадан Митинага уруп баратам. Могу жылан жол менен. Элдер уже аялдамаларга чыгып калышкан. Жумуш тиричилик депчи. Жашоо башталып атат акыры Москвада. Эң соңку заказ десем болот. Сөйттүгүндө поселок Отрадныйдан Нахабинаға 42 минуттық поездкаға Яндекс Лавкадан, как обычно, продукты 384 рубль чыгарып берип атат. Издевательство, да? Анан тем более еще и плюс хочу отметить, чаевые деген нерсе бул жерде негизи эле барбы существовать этебетпи? Или жұрт мына бир от души рахмат деп 100 сом, 50 сом, 100 рубль, 50 рубль деп анча-мынча берип калчу эле, андай вообще жок го. Ну что же, ребятушки, всем салам алейкум деп эле кете берейинби? Жок. Эзилип жаным чыгып кетти чарчаганданчы. Азыр үйгө келдим. Эсеп китеп кылып чыгардым. Saat 24 fevral 8'den 22 öttü. Yarım saat murun ile gelgem. Gruba 8'de geldim. Az жак bir жак кылганча ушундай болуп кетти. Неге келдим? Себеп дегенде путевой листтин вакыт сааты да бүтүп атат. И плюс огул зарядник айфондуку. Жана иштеп аткан учурда огул резко чыгып кеткенде телефонда калган экен, телефонда калганда тарс бияктан үзүлүп, поликке түшүп, поликте заказ штаб келсем, суу болуп калыптыр. Анан сайсам, телефон заряд албайт. Анан тряпканы суулап туруп, могу жерде кирип болчу. Кирди арчысам, анан кийин нормально болуп калат го десем, нормально эмес. Зарядканы сайсам, бир нерсе там есть жидкость деп заряд албай койду. Башка телефонго текшерсек, алда албайт. Наушникке сайсам, алда албайт мына могочу. Анан айттым, все понятно дедим. Анан телефонум заряды жеткенче жүрөйүн дедим. Телефон заряд уже ичип баратат. Ошого ориентир алып үйгө келдим. Аз үйгө кирип зарядтайм, анан чыгып улантам белгисиз, поэтому эсеп чыгарып кое берейин дедим. Доставка боюнча. Вот, туугандар кеттик андай эмесе 23-нөн 24-нө караган ночь сменада. Өзүңөр билесиңер 9-дан 21 өткөндө жумушка чыкканмын. Азыр 8-де үйгө келген болом. Итого грубо канча 11 саат болот экен, грубо 11 саат болот. Анын ичинен 2 саат же 1,5 саат жанагы жерде отуруп телефон чукулап калдым. Аларды кемиткенде 9 саат болуп калат, грубо 9 саат именно линияда болуп жумуш кылып заказдар менен жүргөн экенмин. Вот. Километраж 320 километр жүрүп турмун. Заказ 9 заказ кылып турмун. И акчасы самый фартовый жагы сүйлөйүн эми 4651 рубль иштеп турмун. 4651 рубльдан биздин расходторду минус кылабыз. Расходтор чересчур көбөйүп кетти. Себеп дегенде карагыла. 1600 рубль бул аренда, бензин 1000 рубль. Потом өткөндө бир ближний фарам иштебейт, ошого штраф жазып берген болчу, ошол базага бүгүн кирген экен, аны төлөдүм эле 250 рубль. Комиссиясы менен Сбербанктан 258 рубль болду. Вот, потом пятерочкадан жумушка чыгып атканда бир легкий перекуска банан санан сок-пок нерсе алган болчук, 198 рубль ал. Потом түнкү саат не знаю, 1-2-3-4 эле канчаларды дагы бир жерден бир чайханадан бир нерсе алып алганбыз, тоже 280ге, дагы второй перекус 280 рубль. Потом ошол чайханадан 280ге перекусты алып чыккандан кийин интернет иштебей калды. Эмне болду деп шарт этип баштап карасам, Теле2нын жанагы 1 айлык безлимит бүтүп калыптыр. Атаң көрүүдө анан ага салдым 880 рубль. И потом дагы баягы жанында напарник бар дедим, практикант. Анын деле балансы баягы суточный экен. Күнүнө 13 рубль канча жейт. Ал деле бүтүп калыптыр. Ага 100 рубль чыдап койдум. Ошентип атып, расходторум 4316 рубль болуп кетти, туугандар. И вот, баягы 4651 рубль общий заработоктан 4316 рубль расходты полный вычесть эткенде, эсептегенде чөнтөккө таза в общем баардыгын айлантырып келгенде 335 рубль менен чөнтөгүмө калып атыптыр. Таза. Вот, ушул
жыйынтыктан кийин өзүңөргө кандай бир чечим кабыл алсаңар болот. Доставкада иштегенде эми действительно кеңеш берет элем, таксиге арендага алган машина не стоит экен. Же балким дагы 1-2-3 күн иштеп, башка күндөрдү да көрүп, анан кийин айырмалаш керекпи дейм. Но билбейм. Матиз болсо, Матиз менен жүргөн жакшыраак экен да. Любой кычык-пычык дворцо, любой жерге мындай вертикальный деле сайып коюп, токтотуп коюп, кирип заказды берип чыккангачы. Вот, ошол. Короче, эми доставкада иштебейт болушум керек. Вряд ли дальний поездкалар болуп калып, ал жактан кайра келатканда пустой келбеш үчүн заказ алып калышым мүмкүн, но так уже таксини эле кылам, эконом жандырып эле адам ташыйм. Ошол туугандар, видео жаккан болсо, лайктардан басып, каналга каттала элек болсо, катталып койгула. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө коштошоюн. Баарыңарга салам алейкум.